26 майда 5 баланын энеси 38 жаштагы Айзирек Эралиева күйөөсүнүн колунан ажал тапты. Анын өлүмүнө байланыштуу адам өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, күйөөсү камакка алынды. Көп өтпөй интернетте Эралиеванын өлүмү тууралуу такталбаган бир топ маалыматтар тарады. Медиа Хаб каргашалуу күндүн хронологиясын тактады. Менин аты жөнүм Асель Шамилова. Чындыкты билгиңиз келсе, видеону аягына чейин көрүңүз. 26 майда өлкөдөгү бардык мектептерде акыркы коңгуроо иш-чарасы өттү. Адаттагыдай мектептерде быйылкы бүтүрүүчүлөрдөн сырткары билим уясын 10, 20, 30, 40 жана 50 жыл мурда бүтүп кеткендер дагы чогулду. Кара Кулжа районунун Сай айылына турмушка чыккан Айзирек Эралиева эл катары классташтары менен 20 жыл мурда окуп бүтүргөн Өзгөн районунун Алга айылындагы мектебине барган. Интернетке тараган видеодон ал бүтүрүүчүлөрдүн эң аягында колуна гүл көтөрүп келе жатканын көрүүгө болот. Видеодо көрүнүп тургандай, ал эч ким менен жетелешип же кол кармашып баскан эмес. Себеби окуянын чоо жайын билип-билбегендер анын өлүмүнө классташы менен кол кармашып чыкканы себеп болду деп жазып жатышат. Айзирек бүтүргөн Ботобеков мектебинин директору Мирбек Абдуллаев Медиа Хабка акыркы коңгуроо кандай өткөнүн айтып берди. Алар келишкенде өтө жакшы келишти. Майрамдык кече жакшы өткөн. Анан ал күйөөс турган экен деп мен күйөөсүн тааныбайт элекем. Мен ал күнү өзүм иштерим менен болуп мен аларды менин милдетим ошол иш-чараны өткөрүп, аларды кайра жакшыртып коюу болгон. Мен өткөрүп, убагында 2 сааттан жыйынтыктап, баары жогондо кирип чыгарып кетиргенмин. Анан ал кыз өзү ушул айылдан болот, өзүнүн айылдан, мен өзүм деле тууганым, карындашыбыз болот, акамдын кызы. Анан бул жерде эч кандай мындай ашыкча нерселер болгон жок, келишти жолугушууда, өздөрүнүн милдеттерин аткарышты, жакшы даярданып келишипти. Мугалимдерди куттукташты баары. Анан ошол боюнча анан кеткен, кандай болгон, эмне болгонун билбедим, мен ошол жакта чыкканмын жалпы баарын. Мындай нерсе болгон жок мектептин ичинде. Кызгана турган нерсе ондай болгон жок. Отурду, эч кандай мындай бирөө менен бийлеп же бирөө менен мындай не болуп, ондай подозрительный нерсе болгон жок. Ошол күнү акыркы коңгуроого чогуу барган Айзирек Эралиеванын классташ курбусу иш-чарага күйөөлөрү менен чакырылганын айтат. Классташ курбусу Айзирек Эралиеваны эскерип, жакшы адам болгонун айтып кейиди. Ошо никада досум кол кармашкан жок. Биз кол кармаштык классташтарыбыз менен. Ал досум кол кармашкан жок. Бирок аяшыбыз өзү апарып алып келип атыптыр. Досторубуз эле ошентип айтты да, аяшыбыз бар экен, Айшенеме кетсек, Айзирекке чыгып алыптыр, аяшыбыз бар экен деди. Бирок досум дагы айтты да, аяшыңар менен келгенмин, аяшыңар бар деген. Ал ойлоп деле жүргөн жок. Бирок досумдун ичиндеги жазысын бизге айткан жок. Айтканда биз деле ачыгын айтмакпыз эми. Бирок Айзирек досум жакшылчу, биз менен катышкан жок, күнөөсү жок дегенде жок деп эле кайра үйүнө барган, Айшене менен балык дегенди бул жерде отургандан майланда Айшене менен отурат экенбиз деп барган жок, эч жака барган жок ал досубуз. Эч жака барган жок. Сүрөттөн тийип атканда деле бир Айзиректин күлгүсү жок болуп калыптыр да деп кийинчерээк билип калдык да өтүп кеткенден жаман эмес, жакшы адам болчу, 5 баланын энеси. Менин оюмча жакшы болчу. Спокойно, серьезный, балдарыбыздын Кудайга шүгүр катындары бар. Балдар бизге жакындаганына деле жок, эч нерсе болгон жок. Бирок досум күйөөсүнүн кызыгынан чыккан жок. Барбайсың деген жака барган жок, эч жака барган жок. Эчтеке эле болгон жок. Ага только кыздарны чалып сүйлөшүп атты. Балдар чалган жок, биздин классташтарыбыз деле чалган жок. Алар жалган өзүндөөрүнө. Баарыбыздын семейни классташтарыбыздын бала чакасы, аялдары бар, баардыгы биз деле эмне чакыруу кагазыбызга деле эрлерибиз менен чакырган. Ал эмне чакыруу кагаздар деле бар. Баарыбыз Айзиректи деле эри менен чакырган, эри келет эле тоно. Медиа Хабка дал ушул акыркы коңгуроого катышкан бүтүрүүчүлөргө форма тигип берген Айсулуу Арапбай кызы дагы байланышты. Ал бизге Айзиректин тигилип бүткөн формасын кийип көрбөй, шашылган бойдон алып кеткенин, ошол күнү күйөөсүнөн коркуп турганын айтып берди. Бирок эже менден форма тигип кеткен, кечинде келип туруп эже формаңызды жашкап кийип көрүңүз, баргандан кийин кие турган болуңуз десем, эже жок, мен жолдошум жумуштанды или талаадан бир жактан келгиче жетишим керек. Ал келгиче барбасам өлтүрөт деп туруп эле пакет менен салып эле алып кеткен да кийимдеринчи. Мен ошол формасын тиккенге чейин 2 жолу көрдүм. 2 жолу тең көргөндө эже кадимкидей эле спокойно эле аял болчу.
андай личный движениялары жок, аябай жакшыркай сонун эле болчу. Болгону ошол мен жолдошум бир жактан келди кетти, жетип калбасам өлтүрөт мени, тезирээк жетип калайынчы деп форманы толуктап билип бүткөргө шашылып кетип калды да. Мен ошондон улам эле ойлонуп калдым, мурда деле ушундай болуп уруп жүргөн болуш керек го депчи. Апасы алып келген мага. Ошол эженин апасымын деп бир эже алып келди. Менин кызым бош эмес, Каракулчадан келе албай калгандыгы үчүн мени алып келди Иксанды. Анан форма бүткөндө кызым өзү келет деп ошондой дейт. Кызы мага WhatsApp'тан жазды, кайтуу жерлеринде өлчөп беремин деп. Мен өлчөп турган жерлерин айттым, анан өлчөп эле берди телефондон эле. Анан 1-2 күн өтпөй келди, кайра өзүм келдим да, анан келип эле дагы өлчөп калдым, кайра кеткен. Андан кийин формасы бүткөн кезде келди, кеч келди, саат 5-тен өтүп кечки саат. Келип эле ошентип аябай көп келет, кармалган жок, жакшылап киип барыңыз, эртең мектепке барганда кийгенде ыңгайсыз болуп калбасын десем, мен жолдошум талаадан жумуштан келгиче барып калбасам өлтүрөт деп туруп, пакетке WhatsApp'тан салып эле шашып кетип калды. Айзирек Эралиева 4 бир туугандын 3-чүсү, анын бир туугандары күйөөсүнө катаал жаза берилишин талап кылышууда. Сиңдиси Айжамал Эралиеванын айтымында эжесине күйөөсү буга чейин эле психологиялык жактан басым кылып келген. Психологический эме кылат болчу, кыйнап сөз менен адамдычы, ушундай урбай эме кылат эле. Өлтүргүсү келген адам 20 жылдык шылтоо эмес, башка нерсени деле шылтоо кылып эме кылып койрот эле. Өзүнүн ошондой эмеси бар экен да, ичинде жаман ниети болгон экен. Өзүнүн характерин көргөзгүсү келген экен. Өзүнүн оюнда, жаман оюнда кандай болсо, ошо башкалардын оюнда да ошондой нерсе болот деп ойлогон да. Ошол жерде чогуу болгон, өзү карап турган. Линейка 1-2 саатпы ошондой эле болду. 2 сааттан кийин эле кайра алып кеткен. Эч ким менен учурашып, ал жерде күлүп, жана интернеттегидей кыйшаңдап, алар менен тансага түшүп, кыйшаңдап, бирөөгө колун карматып, эме кылган жок. Ошол жерде эле кайра кайткан, линейкада кирген, отурган, и все болду. Мен артында жүрүп сүрөткө тартып, сүрөткө түшүп эле жүргөнбүз. Анда дагы кыздар менен сүрөтчүп жүргөн, бир да эркектин жанына барып бийлеп, даже ошол эркектердин жанына туруп калыштан коркуп, кыздардын жанына мынтип бара калып ушинтип жүргөн да. Классе жайында эле, бирок ошол эмеси, мүнөзү ошондой характер, абьюзерный отношение кылган да. Адамгачы баягы жоошураак, слабыйраак адамды ушундай сөз менен мындай басынтып, ушундай эме кылып жүргөн адам да. Ал эми Эралиеванын күйөө баласы социалдык тармактарга тарап жаткан жалган маалыматтарга нааразы болуп, ошол күнү болгон окуянын чоо жайын бизге мындайча баяндады. 20 жылдык кечеси болгон. Мен келе албадым. Келинчегим мен Айжамал куттуктаганы келди. Үйлөрүм мына мектептин жанында, кайын журтумданчы. Ал дагы белек өзү тиги өлтүргөн чогуу келген, 20 жылдыкачы. Өзү алып келген. Колунан кармап чыгып атат деп видеосунда дагы жүрөт. Артында чыккан акыркы элдер кол кармашып чыгат, колун кармабай чыгыптыр. Бул жерден эле чыгып кетишкен саат где-то 2-лерде Советке өзгөндөн. Үйүнө барып ушул окуя болуптур. Мага түнкү саат 2-лерде 1:30 чамасында тергөөчү чалды. Айжамалга, то есть келинчегиме. Уктап аткан болчубуз, анан ким чалтат мындай маалда деп чочуп алды. Анан кийин мага берди, сүйлөшчү, мен түшүнбөй атам деп. Анан сүйлөшсөм тергөөчү экен, ушундай болду, силер кимси болосуңар деп. Мен ушундай баласы болом десем, биз ушу кырсыктап калды деди. Мен жакшы оюмда, то есть кырсыктап калса аварияга деди да. Анан мен ойлодум, анан громкостон өчүрүңүз деди, өчүрдүм громкостон. Не болду, аман бала, жакшы десем, жок, аман эмес, тынч эмес, Айзирек эже каза болуп калды деди. Анан келинчегиме угузбай эле мен кыжалат болуп, алар жанында кызы бар да, кичинекей кызы болчу. Кызы аманбы анда деп кыжалат болуп сурасам, жок, алар аман, келе бериңиздер деп койду. Өзгөнгө келсек, ал Советте болгон. Советтин больницасына эмес, өзгөнүн больницасына алып келген. Ал Советтин больницасы, то есть Советтен өзгөнгө чейин жол ремонт болду, ушундай жаман. Узак убакытта да лучше ал үйүнөн ушу Советтеги больницага алып барса, туура болмокта, балким аман калабы эле. Биз барсак, уже тергөөчүлөр кайра аны Советке алып кетиптир, РОВДга. Ал жерде жалгыз экен, эч ким жок. Мен күйүп ачышканым алам болгонум, ошондой өлтүрүп ошол жерге моргко таштап коюп, эч ким жок да алар тараптанчы. Биз бар ошол жерде түнү менен жүрүп, эксперт аркы беркелер келип, анан скрытия болуп, ошол жерде мен баарын көзүм менен көрдүм, ок аткандарым, кандай рана болгонун. Скрытиясына катыштым. Анан алып келди. Скрытия бүттү, анан алып келип
бул жака коюп олтуруп калды, ыйлап атып, анан Инстаграмдан ушундай туура эмес маалыматтар кетип атат. Соц тармактарданчы. Эжем боюнча айтсам, кой оозунан чуалбаган жош теби ушундай көп сүйлөгөн, бир жаман сөзү жок, аз сүйлөгөн өтө жакшы адам болчу да. Мен ушунчалык урматтап сыйлайт элем. Тиги комментарийде башкаларда ушундай экен, бирөө менен моундай болуптур, классташы менен жазышыптыр, бир нерсе болуптур. Ал жазганы бул чын экен, классташ. Ал классташ өзүнүн эле тууганы бул жердечи. Өзүнүн эле тууганы жазыптыр, ал эме деп жазган экен. Ресторанга барганда, кечинде ресторан бар экен, 20 жылдык кечесин. Подарканы берген кыздарга подаркалар бар экен, анан кыздар айтып, айзирек барбайт экен десе, ушул жерде эле подаркасын берип коелу деп анан жазган экен. Жазгандарында да салам, кандайсың тууган деп ушинтип баштаган, 2 сөз жазган. Жазса тиги голосовой, жазса жооп бербеген, анан чалыптыр телефонданчы. Чалса тиги күйөөсү жооп берген, алло деп туруп эле өчүрүп койгон 3 секунд. Анан дагы чалса, алгандан тиги айткан, мен ушундай тууган болом, тууганыңар болом, ушундай Тимур, атым Тимур деген, ушундай деп айтса, ладно деп туруп эле кайра дагы өчүрүп койгон да, башка сөз укпай, до конца укпайчы. Ал чалганы ошо тууган экен, өзүнүн эле тууганы кайра. Нормальный адам кыла турган иш эмес да, адам деген ойлонуш керек, түшүнүш керек, бул тууганы, башка кызгана турган нерсе бар. Ошого да кызгана турган шылтоо эмес да. Кызганган чакта дагы атып салган кандай эч кандай укугу жок да адамдынчы. Анан эле ошого могу соц тармактарда ошондой сөздөр кетип атканы бизди аябай өкүндүрүп атат. Өзү ушундай болсо жакшы болсо, күйөөсүн угуп отурбайбы, аркы берки деп чаратталган, оң колуна тийген, оң кол дегенде оң колунун алаканына тийген, ошо баш бармагы, сөмөйү ушулардын чеңгелинен ошол жерге тийген. Анан оң жак плечосунун да алды жагынан, көкүрөктүн үстү жагына, чет жагыракка ушул жерге тийген. Экинчи окчу. Еще майда дагы чачма ок менен аткан, бирабай моюндарына, көкүрөктөрүнө да тийген жерлери бар. Буну эми тиги экспертизанын толук пока жыйын эмес элек, корутундусу. Ошол чыкса тастыктап берет го деген үмүттөмүн. Сүрөтүнөн карасаңар, мындай адамдын бетинде сүрөтүнөн эле көздөрүнөн көрүнүп турат ал адамдын ким экеничи. Ушуну көрүп туруп анан ушинтип жазгандарына биз чыдабай атабыз да. Кызгана турган повод жок, ушу повод болгондо ошо мурда эле өлтүрүп коймок экен бул мындай характер мененчи. Ошо повод жок, ушунча жыл жашаптыр да, 17-18 жылчы. Азыр баарысы могу комментарий жазгандар көрбөй эле сүйлөп атат, биз ошону көрдүк кылганынчы. Жакшы адам, акылы бар адам, со адам андай кылбайт. Эми биз суранып кетет элек ушу күч органдарынан. Мыйзам чегинде, мыйзам тартибинде ушу жазасын беришти. Ош облустук милициясы билдиргендей, 28 май күнү Өзгөн райондук милициясына Каракулжа районунун тургуну алган жараатынан улам ооруканага жетпей каза болгону тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул боюнча текшерүү иштери башталып, адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары келиндин 40 жаштагы күйөөсү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Интернетте тараган ар кандай маалыматтардан улам милиция дагы бир билдирүү тараткан. Анда аялды атка сүйрөттү деген маалымат тастыкталбаганын, ошондой эле адамдардын ыйлаган видеосу чындыкка дал келбей турганын кабарлаган. Айзиректин окуясы Кыргызстандагы үй бүлөлүк зомбулук темасын кайрадан козгоду. Коомчулук аялдарга кордук көрсөткөндөргө катуу чара көрүүнү талап кылышууда. Аялдарды жана балдарды коргоо боюнча улуттук альянс өлкө жетекчилигине кайрылып, балдардын, аялдардын укугун, коопсуздугун коргоого чакырды. Зомбулуктан каза болгон ар бир аял бул бир гана үй бүлөнүн эмес, бүтүндөй өлкөнүн кайгысы. Аялдардын коопсуздугу, мамлекеттин коопсуздугу, балдарды коргоо бул Кыргызстандын келечегин коргоо, дейт альянс. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2024 жылы 17 миңден ашык үй бүлөлүк зомбулук катталган. Бул 2023 жылга салыштырмалуу 32%га көп. Ал эми башкы прокуратура акыркы 2,5 жылда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен каза болгонун кабарлаган. Мындай окуялардын коомчулукка чыккандарын гана көрүп жатабыз. Мындан башка эл арасында айтылбай калган учурлар дагы бар. Кыргызстанда ар бир аял, бала коопсуздукта жашоого укуктуу. Зөөкүрчүлүккө күбө болсоңуз же зомбулукка туш болсоңуз, коркпой укук коргоочуларга же журналисттерге кайрылыңыз. Мен аты жөнүм Асель Шамилова. Кийинки көрүшкөнчө аман туруңуз.